Түркистан облусунда биринчи жолу боор трансплантациясы жасалды. 19 жаштагы кыз энесине донор болуп өмүрүн сактап калды. Аймактын дарыгерлери 48 жаштагы бейтаптын жараксыз боорунун ордуна кызынын боорунун жарымын салып берди. Эки өтө татаал операция 7 саат бою параллелдүү жүргүзүлдү. Заманбап технологиянын жана ак халатчан чебер адамдардын жардамы менен операциялар ийгиликтүү болду. Бул ота тууралуу эстеген кезден баштап бизде экинчи мүмкүндүк оянды. Бул операция тууралуу укканда экинчи мүмкүнчүлүк ойгонду. Апамды көндүрдүк. Бул жакка келгенден кийин толук кеңеш алып, толук медициналык кароодон өткөрдү. Апамдын абалы оор болчу, саргайып кеткен эле. Азыр абалы бир калыпта. Операциядан 2-3 күндөн кийин басып кеттим. Баары дарыгерлердин жардамы менен. Аларга рахмат. Жагдайым жакшы. 2-3 күндөн кийин ак жүрүп кеттим. Барлык осы врачтардын, дарыгерлердин көмөгү суларга мың алгыс. Түркистандык дарыгерлерге тарыхый учурда өлкөнүн трансплантолог хирургу Болотбек Бимди уулу жардамга келди. Татаал операцияны жасаган жергиликтүү дарыгерлер эми муну өз күчү менен жасоону көздөп жатышат. Быйыл аймакта дал ушундай эки бейтаптын боорун алмаштыруу мерчимделип жатат. Бауыр беретін адам сау болу керек. Боор берилген адамдын өзү дени сак болушу керек. Ал адамдын кан диабети, жогорку кан басымы, бөйрөк жана боор оорулары болбошу керек. Биз донорду толук текшергенден кийин операция жасадык. Эң биринчи боорун берип жаткан донор адам дени сак келип, саламатта кетүүсү керек. Жеткесин гана барып операция жасадык. Себеби эң биринчи бауырын берип аткан наукас донор. Ол сау келип, сау кетүү керек.